Окуу билим азыгы, билим ырыс азыгы дегендей ат амгасын таанытып, 10 жыл билим, талим тарбия берип, эрезеге жеткирген бул мектеп. Ал эми ар бир баланын мүнөзүнө жараша мамиле кылып, баланын жөндөмүнө, шыгына жараша билим берип, турмуш жолуна салган албетте бул мугалим. Мугалим болуу чынында оңой эмес. Бул кесиптин талабы көп. А бирок кандай кыйынчылыктар болбосун, мен мугалим болууну артык көрөм дейт бүгүнкү каарманыбыз Чыныгүл эжей. Биздин ишибиз аябай түшүктүү иш, бирок аябай кызыгуу иш дагы да. Балдар менен иштеш мага ушунчалык өзүмдү бир жагынан эс алдырат. Экинчи жагынан кыйналсам дагы балдардын ийгилиги менен мен кубанам. Айды, космосту таанууга, жаңа технологияларды, ачылыштарды ачууга багыт берген себепкерлер албетте бул мугалимдер. Жада калса адамдын адам болуп калыптанышынын башаты дагы ушул инсандар. Эң алгачкы темасы мен адаммын деген тема экен да. Көрдүңөрбү? Мен адаммын. Чыныгүл эжей азыркы учурда Ош шаарындагы Юрий Гагарин атындагы мектеп гимназиясында тарых жана адам таануу сабагынан билим берет. Негизи бул кесипти аркалаганына 23 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта эмгегинин арты менен көптөгөн сыйлыктардын, наамдардын ээси болгон. Тактап айтканда, эл сыйлаган, кесиптештердин арасында кадыр барк тапкан эл агартуунун мыктысы аталган. Бул жетишкендиктердин баарын ал эмгектин үзүрү деп билет. Анткени мектепте алгач лаборант болуу менен эмгек жолун баштаган. Мен 1-классты баштагам. Мутурайган бөбөктөр ушунчалык мен киргенимде аябай эжеке деп жакшы кабыл алышып, бир жагынан мен окуучулардан сүрдөйм, кантем деп деген сезим болгон. Окуучулар улам мен берген суроолорго жакшы жооп берип, мага кызыгуу жараткан. Жада калса ушул 45 мүнөттөн өтүп кеткендиги мен өзүм сезбей калганмын да. Каарманыбыздын кандай инсан экенин анын окуу бөлмөсүнө киргенде эле байкадык. Анткени терезеде тизилген гүлдөр эжейдин мүнөзүнөн кабар берди. Бош убактысын гүл өстүрүү менен өткөрүп, чарчаганда аларга кам көрүп эс алат. Жалпысынан бөлмөдө 130 гүлдүн түрү болсо, алардын саны 200дөн ашуун. Мындан сырткары уюштуруучулук жагынан дагы мыкты экенин аталган мектеп мүдүрү айтат. Инсан катары бул эжеке өтө чыгармачыл, тырышчаак, жоопкерчилик менен караган эжеке. Берилген тапшырманы убагында аткарат да, башка мугалимдерден айырмачылыгы. Эми биздин мектепте иштегенден бери эле олимпиадалык топтордун жетекчиси болуп эмгектенет. Олимпиадага бир топ окуучуларды чыгарып келүүдө. Мугалим коомдун көзгүсү деп бекеринен айтпаган чыгар. Ошондуктан ар дайым изденүүгө, жаңычылдыкка, окуучуларга заманбап билим берүүгө талпынат. Анткени бизге карап келечек курулат дейт Чыныгүл айым. Мугалим өзү ушунчалык өзү таза болсо, өзү тарбиялуу болсо, мыкты болсо, мугалимге карап балдар көп үлгү алат. Бул инсандар бийиктиктин ачкычы. Алардын ордун дайыма жогору баалап, эмгегин даңктап жүрөлү. Азамат Боетов, Уларбек Мужиев, Арутан көрсөтүүсү.